Көңүлдө бурган эмесмин. Бардык эле ошол дипломаттар сыяктуу эле эми өзүнүн чөндөгүн ойлогон деп адам деп эсептешим да. Бирок бүгүнкү конференциядан мен эмнени алдым? Ушундай Кыргызда ушундай элине күйгөн адам экен. Эгерде ойлойм, эгерде ушундай адамдар көп болсо биздин Кыргызстандын сөнүгөт деп. Бул жака келип жогорку кеңеште депутаттар менен деле жолуктук. Аларга дагы өзүдү кыйнап жаткан суроолорду бердик. Бирок ошол суроолорго биз канаттанбадык. Ал суроолор бизди канаттандырган. Мисалы үчүн мен жалгыз жеке оюм өзүмдү мени канаттандырган жок. Мен Адахан Мадымарович агабызга ушунчалык терең ыраазычылык билдирем. Берген суроолорубузга так жана түшүнүктүү кылып жооп берди. Мен ойлойм ушул жерде баарыбыздын эле жүрөгүбүздөн орун алды го деп. Мен өзүм жеке оюм Адахан Мадымаров агабыз ушунчалык чынчыл, менеткеч, өзүнүн Кыргызстанын, өзүнүн жерин, өзүнүн элин сүйгөн адам экенине мен дагы бир жолу күбө болдум. Орус тилин аралаштырбай, нукура, так, кыргыз тилинде сүйлөгөнү, анан мекени үчүн патриоттуулугу, бизди ушунчалык азыр башкаларды билбейм, мен үчүн өтө чоң бурулуш жасады. Мисалы, ар бир айткан сөздөрү мен үчүн эң баалуу болду. Мен мындан ары ошол кандай багыт берген болсо, бизге кандай багыт берген болсо, мен ошол багытта жашайм. Жана мен Адахан Мадымаровду эми өмүрүмдүн акырына чейин сыйлайм. Чыңгызга чоң рахмат. Ушул бизди Адахан Мадымаров менен жолуктурганына. Ошол Адахан Мадымаров менен жолуктурам дегенде биз негедир мен мындай кубандым да. Себеп үйдөгүлөр атам менен апам деле ошол кандай шайлоо болбосун ошол Адахан Мадымаровду шайлайбыз деп турат да негизичи. Ошого Адахан Мадымаровду көрөйүн деген өзүм ниетим бар эле. Кудай буйруп ошол Адахан Мадымаровду көрдүм. Анан дагы мындай өзүм айтарым, ошо 30 бала болсок, 30 баладан эч бирөөнүн мындай суроодон качпастан толук жана жооп берди да. Толук жооп берди десем болот да. Адахан Мадымаров өзү негизи ак көңүл, чынчыл, чындыкты түз айткан, бетке айткан киши экен. Уккун келсе, кайра уккун келе берет экен. Мындайча айтканда, биздин замандын Исхак Разакову деп айтсам жаңылышпайм.